Достор, Лобнядабыз. Лобняда аэропортовска бира, Шереметовдун өдөөсүндө өзүзгүлөрдүн таксопарк бар экен. Туугандар, арендага кимдеги машина издегендер болсо, келип алып кетсеңер болот. Парктын проценти туугандар 3 дагы эмес экен, 2,8% экен. Туугандар, не машина бар десеңер, так экономго баштайлычы. Экономго мондай китайский машиналар бар экен. 2100дөн экен. Жаңы жөнөкөй Solaris Riolor бар экен, алар болсо 1900дөн. Комфортко Belgian X50 М-гранттар бар экен туугандар. Бааларын да келсеңер өздөрү толук маалыматты берет туугандар. Комфорт Плюска дагы машиналар бар экен, основной китайский машиналар экен да. Комфорт Плюска Cherry-Tiggo Sempro, Atlas ошо машиналар бар экен туугандар. Телефон номерин, адресин экранга жазып койдум. Кимге кызык болсо келип, карап көрүп, сурап алсаңар болот туугандар. Ошондой эле бул жерде өздөрүнүн автосервиси бар экен. Машина бузулган болсо келип оңдотуп смело кете бересиңер. Жөн эле ушул жакта жашагандар болсо, машина оңдотуп кетсеңер да боло берет. Мынакей. Көрсөтөлү. Бул жагы автосервиси, өдөөсү болсо офис экен туугандар. Депозити бар экен. Депозити мурун 10 000 эле дейт. Анан көбү таштап кете бергенден 20 000 кылып койдук дейт. Бирок келесиңер 1 сом бербейсиңер. Машинаны алып кете бересиңер. Кааласаңар күнүнө 100 рубльдан, кааласаңар күнүнө 200 рубльдан коюп коёрат экен. 20 000 болгондо болду токтойт. Ошол туугандар. Шарттары менимче жакшы эле экен. Кимге кызык болсо келип карап көрүп алсаңар болот. Бул жагында оклейкасы да бар экен, автосервиси, арендага машиналар. Belgian X50, Cherry-Tiggo 4 Pro ошол майда чөдө машиналар экен туугандар. Доктор Плюс, таксопарк өздөрүнүкү. Орустардыкы эмес. Кимге кызык болсо, эконом, комфорт плюс машиналар болсо, керек болсо алып кетсеңер болот. Кеттик дальше. Сервиске келдик. Бүгүн негизи башка ишке келдим эле да. Мон үзүлүп жатканын карасаңар. Көптөн бери шторкада жүрөмүзчү. Үзүлүп калды. Бирөөсү үзүлүп калды, бирөөсүн чарып койдум. Мону оңдотканы келдим өзчү. Мон жүрүшүн карасаңар. Бензин куя берип, дактар неме болуп калды. Ушун ачтайын деп келдим дагы, ойлонуп, мына үзүлүп калды. Башка шторка коём десем, балдар айтат, тонировка басып бербейлиби дейт. Наркы жагына эмес, өзүм жакка элечи. Анан эмне дейм, басып берем дегенден кийин жок дей албайсың да. Тоюнда тонировка басайлы дедик. Тонировка басабыз көрөбүз. Кандай чыгат экен. Анан бир совет да. Мону дагы кара кылып койсок кандай жарашат. Стойка дейби? Стойканы мынаны эле, ушуну эле. Кара кылсакпы, кылбасакпы, бир кандай башкача вид чыгабы? Мол дагы негизи башкача чыгат го. Алдын өтсөң. Моч. Оозучу. Мол кара болуп турат. Мында кылдырып кеткендер бар экен, а? Барбы? Бар. Ошентип турсаңар, бар десеңер. Тонировканы басайлычы. 50% басабыз 100 эмес. Кандай чыгат экен көрөбүз. Тонировканы бастык, достор. Бир көргүлөчү. Муну азыр түшүрбөй эле коеюн. Түшүрсөм жылып кетиши мүмкүн, 1-2 сааттан кийин түшүрөбүз. 50% болду. Канча күн жүрөм сыймык? Канча күн жүргөндө жүрүшүңчө жүрөсүң да, бир гаиге түшкө чейин. Анан гаилер кармап, ал десе алып коесуң, кайра келесиң, басып бересиң. Гаилер сыйрып сал десе, кайра сыйрып саласыз, кайра басып келесиз. Айтем, не сөзүң? Салам алейкум туугандар. Оклейка кызматы боюнча келе бересиңер, ошол жерде кызматтабыз. Любой түрү, общая обклейка, госполоса, тонировка, бронь пленка, черный крыша стойкалары менен. Мен кече өткөндө техосмотрго бардым эле. Январдын канчасы 15-и бардымбы? Техосмотрго барганда мону сыйрып салдым эле. Монда баштан чаптатырып койдум. Муну бир 2 күн мурун чаптаттырдым. Черный бронч. Бул биринчиден фарга защита болот, экинчиден вид болот. Мол коюлбаса башкача эле көрүнүп калды. Бир жума жүрүп көрдүм, анан кызарып эле деген, а? Кызарып эле. Кайра черный броньдон берип койдум, ага эчтеке дебейт. Смело келип жүрөбүз эле. Тонировка бастырам десеңер да келе бересиңер. Телефон номер жазып койдум, адресин жазып койдум. Южный парк 30 Сыйрыш керек, жабыштырыш керек, госполоса. Любой кызмат, оклейка, пленка боюнчачы. Могу менен жүрүшүнчө жүрөбүз. Бүгүн бир такси кылабыз. Бүгүн сыйрып салып озак болду да. Ошол, кеттик анда дальше. Ишти баштадык буйруса. Тонировканы басып чыктык. Канча күн жүрөм десеңер, жаман сөз жазмай жогу. Контент да. Турашын десеңер да. Южный парк 30 Секейин ишти кылайлы эми. Бүгүн суббота. Бүгүн канчасы? 1:57 мүнөт өттү. 8 февраль экен. Суббота. Иш кандай болот экен? Чоо көрөбүз, кеттик анда. Гайга түшсөм бирок тартам. Жаныр куанч. Сүйүүгө мас болгон күн эсиңде бир. Элбестен көздөрүңө эчлер сени. Жаным деп жеткениң
Да. Чомон издеді ғой. Ушундай адамдар силерге да чыгабы? Мага мындай постоянно эмес, кээде чыгып турат да. Кандай адамдар экенин айтып берем азыр. 17 минутада 629га. Жолда келип атат. Мен карап туруп секин айдап атамбы же нетип айдап атамбы деп кыжалат болом да. Да кетти атта. Эле дей берди. Тоо алдым, же мурду менен кыжалатмын го. Эмне кылып атам, нетип айдап атам же эмне болуп атат деп коем. Эле дейт. Анан дагы бирөө болот, адамдардын түрлөрүчү. Машинага чыгат да отуруп эле салфеткасын алат дагы пышкырат. Ушундай көңүлүң айнайт. Ушундай жаман жиниң келет. Кулактын түгүнө бээр сеңиз шапалак менен, Силерге да чыгып турам мындай. Кээде чыгып турат. Эле дей берет, Жашоосунан тоюп калганбы? Кеттик. Заказ бербейт го. Кайфсен чанып турат, Шолковский жакка келип калдым. Достор, эгерде парковый самозанятый болгону, жакшы парк издеген болсоңуздар, туугандар, Белес паркты сунуштаймын. Белес парктын проценти 1% туугандар. Паркта иштегендерге электронный путеводитель бекер болот. Яндекстин офисине барасыңар, келгенден кийин офиске келип туруп путеводитель алсаңар бекер туугандар. Мынакей аппараттары турат бардыгы, жайында бардыгы официальный туугандар. Акча чечкенден проблема жок. Каалаган убагыңарда, каалаган суммаңарды чечип алсаңар болот туугандар. Номер коюп койдум. WhatsAppка жазсаңыздар, диспетчерлер жооп берет туугандар. Офис бар, келип биз менен чогуу иштесеңиздер болот. Силер күтөбүз. Ана жерде тагалар турат. Тосоо тоспойбу? Тренировкам бар. Билне билбей, бир көргүлөчү. Билне билбей. Азыр заказ таштадым. Неме кылдым? Тартам деп аттым, калдым. Ловня жакта реклама чыккан эле. Ошол жакка барып келеличи. Анан кийин неме кылайынчы? Кече 2-3 күн мурун кичине пранк тартканмын. Бир көргүлөчү, ошону коюп коеюн. Окшогон болсо тартайын. Комментарий жазгылачы. Бир көргүлө. Бирок ага дагы мен кечеде бир Instagramдан көрүп калдым. Instagram же TikToктон көрдүм. Анан тартышың керек экен дедим, бир момент болуп калды. Сүйлөп койдум да. Бир көргүлө. Жаккан болсо ошондой тартайын. Поездка по Яндекс.Картам займет 57. Так, аэропорт Домодедово, да? Нет. Нет, ну кого там указал я. У вас Домодедово стоит. Да вы Да что? вы что, какой Домодедово? Шучу. Вы испугали, да вы что? А во Внуково там только один терминал, да? Да. Ваши шуточки. Знаете, я один раз вызвал такси, машину, и улицу написал, но она оказалась в другом городе. Блин. Я не посмотрел, я смотрю, он не в ту сторону едет уже. Столько уехал, думаю, господи, надо мне... Ну так бывает иногда, вот улицы прям одни и те же. Бывает, да. Көрдүңөрбү? Окшободубу? Бир комментарий жазгылачы. Болбосо да ошентип бир клиенттерди ар нерсе кылайынчы. Мен да ошентип бир тартып көрөйүнчү. Сиздерде комментарий жазгыла. Жаккан болсо дагы тарталы ошондой. Лобня жакка келип калдым. Ал жерде таксопарк бар экен. Ал жерден рекламаны тартып чыктык. Эми дальше иштешибиз керек. Дамай басып койдум. Дамай канча көрсөтүп атат? 54 минутта дейт. Деп. Кээ бири комментарийге жазып калат да, ушул жерде жооп берейинчи. Анан ал таксопаркты тартпа, бул таксопаркты тартпа. Анын проценти мынча экен, мунуку мынча экен дейт да. Анан кымбат болсо алгага деп кыйнабайбыз да. Эми ар ким өзү каалаган бизнес, эми бул да бирөөнүн бизнеси да. Каалаган баасын коет да. Анан менин ишим тартып коюш да. Деп жеткизип көрсөтүп коюш. Алла да. Анан ошого жаман көрбөйсүңөр. Бул реклама болгон үчүн видеолор чыгат да. Ачык эле да. Ошого туура түшүнөсүңөр. Бул иш основной эле почти иш болуп калды дейм, билбейм.
башкардык деле ошондой эле да. Блогерби основной прибыль ошол рекламадан нарак берактан түшөт да. Анда ошого мынтип келип тартып нарак берак кылып кызматыбызды алабыз. Ошого туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Анан аны тартпам, муну тарт. Мен кечеги акыркы видеодо ошондой болду. Жана таксопарк тартканмын, аны тартпа, муну тартпа деп. Мен 1,5 жылдан бери тартам ал таксопарктычы. Ал таксопаркты айына сүйлөшүп алгам да, мисалы. Чыгарып турушуң керек. Ошого туура түшүнгүлөчү, пожалуйста. Жапчы өзүңө. Нерв болосуң ушундай. Кеттиге, ошону айтып коеюн дедим эле. Достор, мен көптөн бери Избук деген программаны реклама алып келемин. Бул Избук программасы туугандар Авитого окшош эле. Эмне сатсаңыз дагы, алсаңыз дагы ошол жактан издесеңиздер болот. Квартирант керекпи же комната бересизби, квартира сатасызбы, үй, машина, өзүңүздөрдүн чакан бизнесиңиздер барбы, ошол жака киргизсеңиздер болот. Кааласаңыздар издесеңиздер да болот. Азырынча бул пока бесплатный туугандар. Өзүмдүн кыргыз мекендештер ачкан, өзүм тааныш акелерим, жердештерим ачкан туугандар. Ошол программаны иштесеңиздер болот. Келгиле, өзүбүздү бири-бирибизди колдойлу туугандар. Эмне кызмат болсо, ошол жактан издесеңиздер болот. Номерин коюп койдум. Бир объявление киргизем десеңиздер дагы киргизсеңиздер болот. Суроолор болгон болсо, номерлерге жазып, толук маалымат алсаңар болот, достор. Негедир бардыгын жеңсем да, сүйүүнү мен эмне жеңбеймин. Сезимим дил берип табышмак, сендеймин, сендеймин, сендеймин. Кара көз асылым ардагым, капелет карегим арбадың. Көргөндөй болдуң бу сен дагы, көзүмдө сүйүүнүн жанганын. Бактыма нур чачкан жарыгым, башканы мынча не көрбөймүн. Мейлигим кандай деп айтса да, мен сени эч кимге бербеймин. Москва Ситиге келип калдык. 46 минутада келдим. Урган бойдон эле келдим го. Жигер. 1755ке. Адушы жигер. Кайда дейт. Пайжала менен келдим. Домой менен келипмин. Немеден? Лобнядан берди да бул жака. Жигер. Эчтеке жок го. Коэффициент деген нерсе жок го бул жакта. Москвада. Пустой. Эчтеке жок. Эжектики дагы жок го. Москва Сити. Ондайдан чыгып кетели биз. Дагы бир заказ таштадым. Мына точкасы ал жакта турат. Жол жакта шлагбаум эле. Айда дейт ичкериге чейин. 25 минутада 888ге. 25 минут болду, канча болду? Бирок миңди берди. Но деген жери жолдо акыл үйрөттү да. Ленинградскийден Ленинград шоссеси кетип атканыңда Химкиге карап кетип атканда сол жак туннель дагы кетет, оң жактагы кетет да, мындай барып эле кошулат да. Туннель жакка айдасам, бияка дейт, бияка дейт. Бир нерсе болуп кетти окшойт деп, секен айдап, неге десем, ал жак башка жакка кетет дейт. Рулда мен кеттим, мен билем го жолдо. Остановкасы менен бери атат. Гипкиди жандырып алгам да. Гипкиди жандырып алсаң ушинтип албай коесуң да. Остановкасы менен жактыра бербейми? Отмена болсо башка заказ алабыз. Здесь. Да, наверное, да. Вот это. Ага. Спасибо большое. Пожалуйста, всего доброго. До свидания. Аңгырсаңар, 1 саатта келдим. Креслосу менен. Бирок көрдүңөр, баласы жок. Ушундай көп болуп калат да. 1548ге. Ново Ивановскийде оң тараптан мындай бир здание бар. Ушул жакка келдим. Мен кечеги видеодо айттым эле. Такси болбой калды.
башка иш кылат окшойбуз, жакшыраак иш барбы 7-8 миңдик десем бир 4-5 жазды да. Болот, мына жерде иш бар, мынада иш бар, иштейсиңби депчи. Перекросток дейт, Еврос бар дейт, дагы эмне Уксвилл дейби, короче, ошол жерлерди айтты. Рахмат ошончо жазганыңарга. Иш бар экен, иштейм дегендер ошо курьер болуп өзүңөрдүн машиналар болсо Еврос бар, Уксвилл, Перекросток, бирок 7-8 миңден бирок иштеп атышат экен балдар. Мага дагы жазды, болот ушундай иш болду атып. Иштейсиң бирок. Өзүң районунан чыкпайсың, арак чыгышың мүмкүн, 3-4 километр. Так нормально дейт. Рахмат дедим. Вообще болбой калса бирок иштейбиз. Линияда турат. Заказ жок. Ушу мен үй жака келип калганда эле үйгө киргим келе берет, тоо алдым. Үй жака келип калдым, мойканын жанына таштадым да. Кой дедим, мойканы кылдым. Чыктым буюрса. Эми үйгө секин кирип кетейли. Родной, кое берип койсоң болот дейм. Буйртасын. Ушу менен иш бүттү туугандар, буюрса. Канча болду? Саат 9-дан 39 мүнөт өттү. Саат 2-де чыктым беле. Почти 8 саат болуптур, а? 7 саат болду. 7 саат болуптур. Өңкү ушундай, бирок километр, нормально километр жүрүп койдум да. 210 километр жүрүп койдум мен чыккандан бери, элестетик эле. Промокод жандырып койгом. Чыкканда эле промокод жандыргам. 6 саат промокод менен общий 7 саатта 8900 иштептим. Промокод менен. А так мындай эмес. Мунун расходу бар эми 1,5 миң бензин, 500-600 рубль чай дегендейчи. Нарак-бирак. Ошол ой пикирлер болсо достор, сөз түрдө комментарий жазып коебуз. Каналга катталып электер болсо, каналга катталып коебуз. Буюрса менде ушинтип настроение жакшы болуп, ишке желание болуп турса эле видео тартып турабыз. Көп жоголуп кеттим бирок акыркы күндөр, а? Байкап атасыңар. Тартканы желание жок. Эми силер лайктан басып, комментарий жазып турсаңар эле буюрса тез-тез чыгып турабыз. Ошол кийинки видеолордон жолукканча, салам алейкум, тынч болгула.